Чолпон Ата шаарына жайкы мезгилде 1 миллионго жакын үй салуучу келип кетет. Июль-август айларында Борбордук көчөгө автоунаа батпай калат. Борбордук көчө 4 тилкелүү, бирок көпчүлүк жерлеринде автоунаа токтотуучу жайлары каралган эмес. Азыркы тапта 4 чакырым жолдун 1 чакырымда эски асфальт толугу менен алынып баштады. Жергиликтүүлөрдүн пикиринде Борбордук көчө абдан ыңгайлуу, автоунаа токтотуучу жайлары көп, тыгын жаратпагандай кылып салынса дешет. Чолпон Атанын жолунун оңдолушу бул эч жактан бери эле көтөрүлүп келаткан маселе да. Өзү тияк башында бияк башында жазылып турат курорт шаар депчи. Анан курорт шаардын жолу ушул болуп турганы азыр биз бул айдоочулар Чолпон Атага киргенде бул шаардын ичи эмес, андан көрө чыгып кеткенге тезирээк аракет кылабыз да. Ошон үчүн кенелтип, могу машина токтой турган жайларды o gök yaşıllığı yani bu bak tereklerin tigilgeni жақсы эле. Бирок кичине тарыраакта бул шаарга ылайык келбейт бул жол. Мындан да чоң болуш керек, мындан да көркөмдүү болуш керек. Мондай жана жол белгилери дагы жок кесе да. Жок кесе, эч жерде жок. Эми азыр оңдолуу түзөө иштери жүрүп атат. Эми мындан ары үмүт кылабыз, жакшы болуп кетет деген ойдо. Сезон убагында жасалбай баягы элге тоскоолдук болбой, азыр как раз движение азыраак, ошол эми кененирээк болсо, кененирээк кылыш керек да, бир топ жерлери тарыраак болот. Эми туристтик сезондун убагында эл көп келип атат. Эми туристтик маалга сөзсүз бүтүш керек. Себеби туристтик маалда эл өтө көп келет. Анан бул жерден жана тыгын болуп, аябай тоскоолдуктар болот да. Hareket kılış gerek de turistik mağalga yetkizbey bütürüp jakşınaka kılıp koysa en jakşı bolot ele. Parkovka жетишпей калып атат. Парковка жетишпей атат. Сөзсүз парковканы жасаш керек. Bir топ жолу керектүү тиешелүү адистер менен каралды. Президенттик администрацияда каралды. Ал жерде ошо Минтранспорттун министринин орун басары катышты, биздин архитекторлор катышты. Эми Чолпон Ата шаары өзүңүздөр билесиздер, мындай өзгөчө туристтик болбордун чак ортосу дегендиктен ушул баягы стоянкаларды эске алуу, ушул кийинки жайында ушул эң несиси баягы пробкалар болбостон ушул маселенин баарын көтөрүп айттык. Ал боюнча тиешелүү адистер биздин сунуштарыбызды кабыл алган. Долбоордо ушул баардыгын камтып кетебиз деп бизге сөз берип, ошол боюнча иш жүрүп жатат. Асфальт алынып жатат. Долбоор боюнча жер жумуштары жаз айларына чейин уланып, май айларында биринчи асфальт төшөлүп башташы керек. 2025-жылдын июнь айында биринчи үй салуучулар келе баштайт. Бирок жол курулушун жүргүзүп жаткан Лонгхай мекемесинин жумушчулары айлык акыларын акыркы 2-3 айдан бери ала албай жаткандыктарын айтып даттанышты. Алардын айтымында айлык акы төлөнбөсө жумуш токтоп калышы мүмкүн экен. Азыр бул Чолпон Атанын ичинде бир 20дай киши, асфальт заводдо бир 30дай киши, баш аяк 50дай киши. Ушу акыркы 2 айдан бери айлыгыбызды ала албай, сентябрь, октябрь ала албай атабыз акчабызды. Кайрылып көрдүңөрбү, эмне деп атат? Кайрылганбыз, өткөн жумада министр келген, ДДХдан келген. ДДХдагы чоңдор келип айткан, ушу 8 миллион которуп атабыз. Ошону көзөмөлдөйбүз. Силердин айлыгыңардын баарын убагында бердиргенге аракет кылабыз деп. Ошо 8 миллион бөлүндү деген, ошондон бизге 1 айдыкын берип койду рабочийлердикин. Калгандарынан эчтеке дайын жок. Азыр мына бул жерде иш жүрүп атат, бирок чоңдорубуздан, начальниктерибизден эч ким жок. Эч ким келе элек. Начальниктерибиз ушу бир жума болуп калды келе элек. Вообще телефондон эле сүйлөшөт болду. Андай маселе бар экен, мен дагы өзүм ушу аким катары барып, тынбай барып карап алтам. Кээ бир күндөрү жумуш токтоп калган күндөр болуп атат. Ошолордун баарын биз кечиктирбестен министрге чейин маалыматты жеткирип атабыз. Бирок министр менен биздин президенттин, Кыргыз Республикасынын президентинин уйгарымдуу укуктуу өкүлү Улан Шенич да сүйлөштү ушул маселеде. Андан кийин ушул чечимдерди кабыл алды. Ушул жолдун бир айрым бөлүгүн гана ушуларга калтырып, калган негизги бөлүктөрүнө бир жакшы бир күчтүү компанияны алып келип, себеби жоопкерчилиги абдан чоң, кийинки жылкы сезонго бүтүш керек. Бул жол эми
мындай мына президенттин көзү мөөнүндө турган жол, ачык айтайын. Лонгхай мекемесинен бул боюнча маалымат берүүдөн баш тартышты. Бул боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аракет көрүп жатышканын айтышууда. Жол куруу иштери токтотулбайт. Жоопкерчиликсиз мамиледен улам жаңы салына турчу 4 чакырым жолдун көпчүлүк бөлүгү башка жол курулуш мекемелерине дагы өткөрүлүшү мүмкүн. Бул боюнча атайын адистер иш алып барууда. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.